Урматтуу жарандар, акыркы кездерде Өзгөн районундагы таксистин өлүмүнүн айланасында социалдык тармактардан такталбаган туура эмес маалыматтар, улуттук маселени козуткан бир маалыматтар таркап жатат. Ошого байланыштуу учурдан пайдаланып сиздерге айтып кетчү нерсе, бул таксисттин өлүмү боюнча бүгүнкү кезде бардык тергөө иштери мыйзамдын чегинде жүрүп жатат. Ошол иши башкарманын тергөө кызматынын өндүрүшүндө 2020 жылдын 20 июлунда орун алган Жаныбек уулу Майрамбектин киши колдоо өтүлгөн жагдай боюнча сотко чейин өндүрүш тергелип жатат. Бул айтып кеткендей, бул жерде бул сотко чейин өндүрүш боюнча 4 адамга шектенүү берилип, бөгөт коюу чарасы катары камактан тандалып, азыр учурда камакта отурушат. Айтып берсек, өзү биздин азыркы учурда кээ бир экспертизанын даяр болууна байланыштуу сотко чейин өндүрүштү тиешелүү жыйынтыктар менен, тиешелүү адамдардын кыймыл-аракетине толук кандуу юридикалык баа берүү менен, ар бир кыймыл-аракетине, ар бир кыймыл-аракетсиздигине баа берүү менен сотко жөнөтүү маселеси кичине созулуп турат. Ошону мен Өзгөн райондук соттук медициналык эксперттер бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектенип келемин. Сиздин берген сурооңуз боюнча маркум Жаныбек уулу Майрамбек 1991 жылы туулган. Маркумга 27 июль күнү саат 15:50 сырттан жана ички изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Соттук медициналык изилдөө мезгилинде соттук химиялык экспертиза үчүн, соттук гистологиялык экспертиза үчүн, медико-криминалдык экспертиза үчүн кесиндилер жана кандын үлгүлөрү алынган. Азыркы мезгилде ошол соттук химиялык, соттук биологиялык, соттук гистологиялык, медико-криминалдык анализдердин жыйынтыктары, актылары келбегендигине байланыштуу корутунду убактылуу даярдап болот элек. Соттук химиялык, соттук гистологиялык, медико-криминалдык бөлүмдөрдүн жыйынтыктарын 1 айга чейин, 30 күнгө чейин, 45 күнгө чейин алардын изилдей турган мөөнөттөрү бар. Ошонун жыйынтыктары келген болсо, ошонун жыйынтыктарына карап туруп, соттук медициналык экспертизанын корутундусу чыгарылып берилет. Анан айтсаңыз, айрым бир социалдык тармактарда ошол маркумдун айрым бир дене бөлүктөрүн кесип бөлүп салган деген бир туура эмес такталган маалыматтар кетет. Анан сиз ошол кароо жүргүзгөн мекеменин жетекчиси катары, өзүңүз катышкан катары айтсаңыз. Маркумду Өзгөн аймактык оорукананын мейитканасына алып келгенде колу буттары бүтүн болчу. Көздөрү дагы бүтүн болчу. Сууда жана ысык күндүн нурунда жаткандыгына байланыштуу терисинде өзгөрүүлөр бар эле, ылайга болгон ылай аралаш денеси алып келинген. Ошол негизгинен айткан болсом. Күйгүзүлгөн белгилер денесинде күйгүзүлгөн терисинде көзгө көрүнгөн жерлеринен кесиндилер алынып, соттук гистологиялык бөлүмгө ошко жөнөтүлгөн. Анын жыйынтыгы келген болсо, ошонун жыйынтыгына карап да корутундун ичине тиркелип, жазылып берилет чогуу. Бизде экспертизалардын толук баардыгын чыгарып туруп, толук кан тергеп сотко жөнөтүү биздин милдетибиз да. Ошондуктан кээ бир учурда азыркы социалдык тармактарда башка түйүндөрдөн чыгып, мындай кылып сотко чейин өндүрүш боюнча эч иш аткарылбай атат. Анан мен дегендерге мен айтып кетет элем да. Бул нерсе бул өзгөчө кылмыш, адамдын өлүмү болуп атат. Ошондуктан биз толук кандуу кылып туруп, бардык шектүүлөрдүн, бардык кыймыл-аракетин далилдеп, ошону сотко ачык, айкын сотко алдына алып барыш биздин милдет. Бир жерде вопрос болушу мүмкүн эле. Бизге милиция кызматкерлерине, укук коргоо, кызматкерлерine баарына мисалы доо койсо эле да, кылмышкер кармабадыңар, кылмышкерди ушинтип жаап жашасыңар депчи. Эми мондай кылмышкер кармалгандан кийин дагы мисалы милиция кызматкерлерине айтылган доо мындай башкача болот да. туура эмес. Туура эмес болот. И анан да баягы саясий мүнөздөгү, улуттук аралык мүнөздөгү жасаган аракеттер мыйзам чегинде бөгөт коюлат.
Мен Жусупалиев Мамбет, Ош шаардык адвокатуранын адвокаты. Ушул өзгөндөгү болгон Жаныбек уулу Майрамбекти өлтүрүү фактысы боюнча азыр ушу Жаныбек уулу Майрамбектин мыйзамдуу өкүлү бир тууган иниси Али менен ошол жактоочулук кылып атам. Эми айта кетсем, азыркы ошол убийство боюнча азыр Ош областтык тергөө органы карап атат. Бүгүнкү күндө ошол иштер жүрүп атат. Только соттук медициналык экспертиза калды. Айрым бир биздин жарандар билип билбей, түшүнүп түшүнбөй ошол видео маалыматтардын астына улуттук маселени козгогон комментарийлер менен бөлүшүп, туура эмес чакырыктарды жазып жатышат. Учурдан пайдаланып айтарыбыз, бул жарандарга мыйзамды билген да билбегенине карабастан бул ошол улуттук маселени козутуп чакырыктарды таштаган жарандар мыйзам чегинде жоопко тартылып калышын эскертебиз. Акыркы жолу эскертерибиз, эгерде мындай чакырыктар боло берген болсо, мыйзам чегинде чара көрүүгө мажбур болобуз.